Мен бизнес баштагандан кийин бир нерсени түшүндүм да. Сен өзүң жалгыз узакка барбайт экенсиң. Сен өзүң жалгыз чоң ишти бүтүрө албайт экенсиң. Сен чоң килтейген могу миллиондорду, миллиардтарды айландырган бизнести өзүң жалгыз кыла албайт экенсиң. Сенин просто эле убактың жетпей калат да, сен просто эле энергияң жетпей калат. Мисалы үчүн биз ойлойбуз да, азыр настроениябыз көтөрүлүп кетип, эми катуу иштейм, настроением постоянно ушундай болот дейбиз да, бирок эмне кылабыз? 3 күн, 4 күн катуу иштейбиз дагы, андан кийин биз чарчап калабыз да. Эмне кылышыбыз керек? Туугандар, сиз чарчаганда сизди колдоп турган, сиздин компанияңызды мындай бир темпте кармап турган сиздерге сөзсүз түрдө бир команда керек. Булар сизге мындай өлөк жөлөк болот, сиздерди көтөрөт, сиздер чарчаганда булар мындайги сизге мотивация берет да, сизге дух берет. Ошондуктан айтарым, туугандар, өзүңүз жалгыз эле иштей бербей, сиз команда чогултуңуз да, ушул командаңыз менен иштеңиз. Элдер ойлойт, мен команда чогултсам акчам азайып кетеби, себеп дегенде мен зарплата төлөп берип атпаймынбы дейт да. Туугандар, эгер сиз туура команда чогулта турган болсоңузчу, команда эч качан сизге расход болбойт. Команда өзүнүн акчасын өзү табат, плюс сиздин компанияңызга киреше, прибыль да түшүрүп берет да, эгер сиз туура тандаган болсоңуз. Ошондуктан туугандар, мээнет кылып эле команда менен иштешкен үйрөнүш керек экен. Чоң нерсени биз жалгыз кыла албайбыз. Чоң мындай компания кургубуз келсек, чоң бир бизнес кургубуз келе турган болсочу, биз өзүбүз жалгыз эч нерсе кыла албайбыз да. Бизге деген сөзсүз түрдө команда керек. Ошондуктан туугандар, эмне кылышыбыз керек? Команда менен иштешкенди үйрөнөлү. Эртең өзүбүздүн бизнесибизди башка бирөөгө алдырып жибербейли. Мурдагы заман кетти ал. Мурда ошондой болчу, өзүң жалгыз эле ошондой бизнес кылып жүрөчү элең. Азыр командный игроктор барыңыздарды утуп кетет. Ошондуктан сиздерге каалайт элем, ар бириңиздердин жакшы бир командаңыздарды болушун. Анда эмесе кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин.